Кемең атаны дағыңызды ішіп алыңыз. Beş yıl yaşayıp, 10 yıl yaşayıp, biz sıydı görüp, türüzde oturup yaşasın deyip hareket kıldığımız o. Oşoğa kayırılıp, işlerge kayırıldım. Şu jardamыңыздар керек. Оор илдет менен алышып, ден соолугу начарлап турган Акжигит Токуров Кара Суу районунун Мадайыл өкмөтүнүн тургуну. Ал 1 жылдан бери боор циррозу дарты менен жабыркап келет. Акыркы учурда абалы оорлошуп, кыймыл аракети азайган. Аяğı tanışlardan suraştırıp oturup men Индиядан bir vraç таптым, аны менен сүйлөштүк. Biraz орусча билет экен. Диагноздарын жөнөттүк. Vraç айтты, şu боордун өзүнүн УЗИси болот, ошону тартып жөнөткүлө бизге деди. УЗИге алып барып жүрүп ошонусун тартып жөнөтсөк, анан айтты, боор катып баштаптыр деп. Bir 3 жумага мурун айтты, ошо цирроз печени боору катып турат, катып баштаптыр. 18% катып калыптыр деди 3 жума мурунку бул эме. Бейтаптын боорун тез арада Индия өлкөсүндө алмаштыруу зарылдыгын дарыгерлер айтышкан. Боорду алмаштырууга 2 уулу донор болууга даяр. Операция үчүн 30 000 АКШ доллары керектелет. Мындай чоң суммадагы каражатты табууга үй бүлөнүн даремети жетпей турат. Мындан улам жалпы кайдыгер эмес, кайрымдуу калкка кайрылып жардам сурайт. Общий стоимость 30 000 долларга барат экен. Ошого элге кайрылуу элден жардам сурап атабыз азыр. Эртерээк ошол сумманы чогултуп атамды алып барып, атам жашали, биз эми үйлөп жайлады. Эми биздин ушу сый урматты көрүп, биздин төрүбүздө отура турган мезгилде ушинтип ооруп калды. Ошого biz 5 yıl yaşayıp, 10 yıl yaşayıp, biz sıydı görüp, türüzde oturup yaşasın deyip hareket kıldığımız o. Акжигит Токуров менен Айнура Жусуева 30 жылдан ашуун бирге түтүн булатып, 3 уул 1 кызга татыктуу тарбия беришкен. Түйшүктөн эми гана арылып, бактылуу жашоо сүрөбүз деп жатышканда оор сыноо башына түшүп олтурат. Жусуева жолдошу менен бирге небере жытын жыттап, дагы даалай жыл өмүр сүрүүнү каалайт. Жакшы жүрчү, өтө боорукер, өтө адамгерчил.